Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу Москвадан көрүп аткан мекендештерим, деги эле дүйнө жүзүнөн көрүп аткан бир туугандарым, саламатсыздарбы? Видеого лайк басып, группагандактар менен бөлүшө кетиңиздер. Бүгүн айтиштиктер боюнча ролик тартмакчыбыз. Адаттан сырт ролик. Андыктан айтиге кызыккан бир туугандарым, чамданып карап туруңуздар. Билесиздер, айти деп эле угулганда, айти деп эле ушул кулакка чалынганда компьютер чукурлаган ушул бир туугандардын элеси келет, туурабы? Алар ошол Кыргызстанда олтуруп алып эле ошол дүйнө жүзүндөгү ишканаларды иштешип, эбегей сакчыларды таап келет. Алдыңкы 7-8 мүнөттө ошолор боюнча маек алып беребиз. Кызыккандар мына мынакей мекендештер 60-70-тей биздин кыргыз бир туугандарды, кыргызстандыктарды окутуп келген Медер агайдын жанына келип калдык. Ассаламу алейкум агай, кандайсыз? Алейкум ассалам. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Бизди көптөгөн бир туугандар көрүп атат азыр YouTube аркылуу. Негизи эле IT деген эмне? Ошондон сөздү баштасак. Хорошо, макул жарат. IT дегенде азыр барыбыз үчүн эле мындай, кандай айтсам, хит болуп атат, баары үчүн аябай бир чундук ачылыш болуп атат, тренд болуп атат, бардыгы эле IT деп жүгүрүп атат. Бирок негизи анын артында эмне жатканын мало кто знает. Көп эле адам биле бербейт дегеним келет да. IT дегенде азыр биз көрүп аткан, колдонуп аткан бардык мобилдик тиркемелер, мобилдик приложениялар, же болбосо веб-сайттар, адамдын жумушунун баарын жеңилдеткен нерсенин баары ошол IT деп эсептесеңиздер болот. Анан адамдын жумушун жеңилдетүү дегенде приложение аркылуу регистрация кылуу, онлайн регистрация кылуу, ошол нерселердин баары кайсы бир деңгээлде биздин жумушубузду жеңилдетип атат адамдардын. Анан ошонун дагы, если кыскача айта турган болсок, IT деп ошол биз колдонуп жүргөн мобилдик тиркемелерди, веб-сайттарды түшүнсөңүз болот. Азыр окуп аткан бир туугандар негизи канча ай уланат окуу, анан окуунун тыйыны канча? Хорошо, жарайт. Каймактуу жери мына? То есть график, анан окуу пландары боюнча айта кетейин бардыгына. Бизде окуу 6 ай болот. Теориялык сабактар 6 ай болот. Анан 6 айдын 2 этапка бөлүнгөн. Бир этапта башка нерсени үйрөнүп, экинчи этапта ошонун көбүрөөк мындай тереңдетилип үйрөтүлөт да. Если күнүн айта турган болсом, жумасына 6 күн болот. Понедельниктен субботага чейин кампус ачык болот бул жакта. Если күнүн айта турган болсом, 2 сааттан кечки саат 7-тен 9-га чейин 2 сааттан болот. Эки формат бар бизде. Онлайн формат, офлайн формат. Онлайн формат дегенде азыр мындай тренд болуп аткан нерсе, бул үйдө олтуруп иштөө, үйдө олтуруп окуу. И ошол үйдө олтуруп окусаңыз дагы болот, же болбосо биздин кампуска бул жакта көргөнүңүздөрдөй эле кампуска келип окуп, жаныңызда ментор, инструктор менен чогуу биргеликте билим алсаңыз болот. Оплатасын боюнча айта турган болсом, оплата бир аз корректировка болду. Онлайн формат 11 000 рубль, офлайн формат 12 000 рубль болот. Аябай жакшы, негизи метрого жакын жерге, Москванын мындай айтканда центрине, офисный зданияда ушул тикилерди окутуп атыпсыздар да. Мен чындыгында көрүп кубандым. Жогорку деңгээлде аппаратуралар бар экен бул жерде. Чай ичип отуруп, бул жерде мен көрүп отурабыз, гитараларыңыздар бар. Мындай бир туугандай болуп калыпсыздар да, чындыгында. Молодец, ушунча элди бириктирип, ушундай жакшы иштер баштапсыздар. Алла ыраазы болгон болсун. Анан эмне дейин дедим эле? IT кантип пайда болуп калды? ITнин тарыхы кандай мисалы? Ушулдан суроо да. ITнин тармагы дегенде аябай эле терең, то есть компьютер негизи жаралганда. Компьютер жаралгандан бери эле ошол биз IT тармагы болуп келатат, ошондон бери эле келатат да. То есть ошондон баштап адамдын жумушун жеңилдетүү максатында айтын улам тереңдетилип азыркы учурда уже искусственный интеллектке чейин жетип калган. Искусственный интеллект дегенде кадимгидей эле адамдар колдонуп аткан боттор, же болбосо роботтор, акылдуу кадимги эле адам менен бирдей эле сүйлөй ала турган, адам менен бирдей ойлоно ала турган
роботтор дагы ошол биздин жетишкендигибизде десек болот. То есть адамзаттын жетишкендиги. Азыр ошол сиз айтып атасыз 6-7 ай окуйт депчи сиздерде. Ошол 6-7 ай окуганда ошол айтидеги бир уровеньдин кайсыл уровеньде окуп бүтөт мисалы? Бир 7 уровень болсо, канчасында болот мисалы сизден илим алгандар мисалы? Жакшы суроо. Негизи мындай болот. Айткандай эле ошол 6 ай болот. 6 ай теориялык сабактар болот. Андан кийин не обязательно 3 этап бар. 3-чү этап бар. Ал жакта стажировка, жумушка даярдануу, HR, то есть HR менен сүйлөшүү, поиск работы, оформление резюме деген нерселердин баары ошол 3-чү этапта болот. Анан эгерде ошол 9 айды толук бүткөн болсок, анда программалоо дүйнөсүндөгү junior позицияга ээ болот. Junior позиция дегенде ошол программалоодогу жаңы баштап аткан позиция десек болот. Андан кийин акырындан көтөрүлүп middle, анан senior, техликке чейин барса боло берет. Ошол junior деп атасыз, азыр эми бул окуп бүткөндө ошол тармактагылар канча менен канча миңгече акча табат эми мындай сыр болбосо? Ооба. Негизи эле көпчүлүгүбүз үчүн ошол акча, финансы сөзсүз түрдө кызык болот, ооба. Финансы дегенде, если неме боюнча айта турган болсом, реалдуу позициянын ставкалары боюнча вилка деп коет, ошолорду айта турган болсом, неменики junior позицияныкы 60 миңден 120 миңге чейин болот. Ал башталгычтары. То есть ал бир жыл, бир жарым жыл кетет junior позицияда. Андан кийин если более способный адам боло турган болсо, мындай өзү изденип окуйм деген, өнүгөм өсөм деген адам болсо, middle позиция ал жак уже 150 миңден баштап 300 миңге чейин барат. 150-250 десек болот, ошол туурараак болот экен. Анан senior позиция бар. Senior позицияныкы ал жак уже 300 миңден 700-800 миңге чейин барат. Эми биз үчүн азыр нереалдуу нерсе угулушу мүмкүн. То есть эми почти миллион экен, миллион жарымын таап атабыз деп. Бирок ал нерсе реалдуу эле, если ишенбей турган болсок, биз кадимки жумуш карап аткан Headhunter бар, же болбосо HH.ru деп коебузбу. Ошол Headhunterден деле позицияларды карап көрүп, ал жактагы ставкаларды билип алсак болот. Бул тармакта тил маанилүү, анан орус тили, англис тили, кытай тили дегендей. Ооба. Кайсыл жак популярдуу болуп атат азыр? Негизи тил боюнча айта турган болсом, мындай да. Бир тилди билсеңиз жакшы, эки тилди билсеңиз андан жакшы деген нерсе бар да. Мисалы мен өзүм англис тилин бир аз окуганмын. Ошол үчүн бир аз да болсо программалоо мен үчүн жеңилирээк берилди окшойт. Себеп дегенде өзүңүздөр билгендей эле, азыр эле коддорду көргөнүңүздөр эле бардык нерсе англис тилинде жазылат. Анан аларды жазып атканда эле окуп түшүнүп билүү бул алда канча процессти жеңилдетет да. Ошол үчүн англис тилин билүү бул мындай жаңылык деле болбошу керек. Себеп дегенде IT дүйнөсүнө келгенден кийин ал жөнөкөй адам келбейт да, чындап айтканда. Өнүгөм, өсөм, мамлекетке салым кошом деген адам келген үчүн англис тилин, орус тилин сөзсүз түрдө билишибиз керек. Если диапазонду айта турган болсом, орус тилин билсек, бул СНГ мамлекеттерине иштей алсак болот. То есть орус тилди билген бардык мамлекеттерге бирдей иштесеңиз болот. Айтып аткандай эле онлайндагы, офлайндагы барып иштей берсеңиз болот. Эгерде англис тилин билесеңиз, анда дүйнө жүзүндөгү мындай всемирный рынок ачылат десек болот. Оплаталары башкача болот эми англис. Ооба. Ошол эле нерсени. Ооба. Көбүнчө эле ошол мамлекеттердин экономикасына байланыштуу болот. Если Кыргызстанда олтурсаңыз бир аз башкараак айлык акы аласыз, Европада башка айлык акы, анан Америкада сөзсүз түрдө башка айлык акы болуп эсептелет. Анан ушул тармакка канча жыл болду келгениңизге, кантип аралашып калдыңыз? Өзүңүз жөнүндө дагы кенен айтып берсеңиз. Если өзүм жөнүндө айта турган болсом, өзү айтып аткандай эле бул жакта инструктор болуп эмгектенип атам. Анан мен айтыга келгениме жакшы эле бир топ эле убакыт болуп калды деп ойлойм. Себеп дегенде мен 2019-дан бери жүрөм ушуну тегерегенде. 2019-жылдан бери бир аздан үйрөнүп, бир аздан үйрөнүп, ушинтип чогултуп акыркы 2 жылда полноценный бир профессиянын ээси болуп, анан жумуш менен алектенип аткан учурум азыр. Азыр бул жерде канча агай бар окута турган? Bizde ошол эки направление бар, фронтенд бар, бэкенд бар. Веб разработка эки бөлүктөн турат. То есть бэкенд бар, анан фронтенд бар. Фронтенд деген бул сырткы келбетин көрүнө турган тарабы, анан бэкенд бар, ал арткы тарабын жасайт, ички логикасын жасайт, алгоритм деген нерселерди ошол бэкендтен көрө аласыз. Анан бизде бэкенд направлениеде 3 мугалим бар, анан фронтенд направлениеде 2 мугалим бар. Пока что 3-чү мугалимди жакында алабыз. Себеп дегенде билгениңиздердей эле жакынкы март айынан баштап бизде фронтендке набор окуу башталат. Азыр набор жүрүп аткан маалы.
6, анан мугалим англис тил мугалим менен 7, команда 7 адамбыз буюрса. Жакшы экен. Анда могул жерде окуп аткан бир туугандардан кыскача маек алсак кандай дейсиз? Уруксат бересизби? Ооба, болот, жарайт. Жүрүңүздөр анда. Эми окуп жаткан бир туугандардан кыскача маек алып берелик. Класстын ичи мына ушундай ыңгайлуу, яркий экен. Могул жердеги микроволновка, сахарлар ушул окуп аткан бир туугандар үчүн, мекендештер. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Сыздарбы? Кандайсың, иштериң жакшыбы? Жакшы. Сен көптөн бери окуйсуңбу? Нелерди аткарып атасың азыр? Кандай сабактар менен? Мен уже 5 айдан бери окуйм. Анан азыр бул биз кичине React менен веб приложение жасадабыз. Анан азыр бул көрүп турган жериңиз бул сырткы жагы, клиент көрө турган жагы. Бул болсо коду десек болот, өзүбүз жазган. Ушуну чыгарганыбыз. Ишиңе ийгилик. Сизче эжеке, кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Саламатсызбы? Саламатчылык. Көптөн бери окуйсузбу? Биз ошол биринчи этапта өтүп экинчи этапта баштадык азыр. Негизи кандай экен, мындай оңой эле экенби бул? Мага түшүнүксүз болуп атат да негизи мындай сырттан карагандачы. Ооба, оңой үйрөнсө болот. Азыр биз жакшы экинчи этапта уже өзүбүз ар бирибиз проект менен иштеп калдык. Негизи биз ошол сайттын көрүнгөн тарабын жасайбыз. Ошол жагы жаккан үчүн дагы мен ошол тармагын тандагамын. Ийгилик эжеке. Бул жерде эң жаш айтишник, бул жерде Байкал инибиз. Ассаламу алейкум. Кандайсың? Иштериң жакшыбы? Ооба, жакшы. Сен нелерди аткарып атасың? Кайсы сабакты алектентасың азыр? Биз азыр 3-чү этапта бир проект жасап атабыз, Iflis деген. Сен негизи бул агайлар дагы мактады. Канча жашасың негизи? Мен өзү 16 жашта. Молодец. Уже 8-чи ай окуп атам да. 8 айдан бери. Кантип келип калдың? Кантип кызыгып калдың бул тармакка? Негизи сендей жаштагы жаштар, мен оюмча, могу шаарларда контур ойноп мисалы ошондой жерлерден көп көрөт элек да, ачык элечи. Кантип келип калдың сен? Мен эже мекте окуган да, ушул. Могу жердеби? Ооба, иштеген да. Иштеп атабы азыр кандай? Ушул тармак менен кеттиби дальше? Жок, азыр эми өзү жашы жете элек да, 18ге. Азыр дагы деле окуп атат башка жерде. Ошол эжеңдин артына келип калдың сенден кызыгып. Ооба. Ишиң ийгилик, молодец. Бул экинчи аудиториясы экен, мына караңыздар. Бул жерге да бир убакта бир 30-40тай мекендештерибиз отуруп окуганга мүмкүнчүлүктөр бар экен. Ассаламу алейкум. Кандайсың? Иштер жакшыбы? Жакшы, тынч. Көптөн бери окуйсуң бул тармакта, кандай? Бул жерге келгенибизге азыр 3-чү ай барып атат. 3-чү айда окуп атабыз. Өзүң негизи бул жакта Москвада иштейсиңби же ушул жакта эле окуп эле? Бул жакта ошо эл катары эле жумуштан иштеп, анан ошол IT сферасы популярдуу болуп атпайбы, ошол жака өтөлү деп өзүбүз сынап көргөнү, окуп баштадык. Кантип кызыгып калдың сен бул тармакка? Не знаю, мектептен эле бир аз математикага жакын болчубуз, анан компьютер чукулап. Ну, как-то да. Жанагы апамын программист баласы болчумун дегендейчи, энеминчи. Вот. Анан үйрөнүп не кылайын дейсиң эми, келечекте кандай бир ойлор бар да, айылда отуруп эле Американын бир фирмаларга кирип иштейин дейсиңби, сайтмайттарда кандай ойлор бар эми, Кудай кааласа? Келечеги кең эми бул тармактын. Конечно. Интернет алам өнүгүп атат дегендейчи. Ооба, бул жакка бул тармакка өтүшүмдүн, бул тармакты тандашымдын себеби, бирден бир себеби деле десем болот. Москванын жашоосун көрдүк, бул жакта иштеп, айылга акча саласың наркы эрке. Андан көрө там Европанын рыногунда иштеп, удаленно. Айылда туруп элечи. Көбүнүн ою ошондой негизи азырчы. Ооба. Сен айылда эмес, Кыргызстандын жашоосунда жашап атасың, тиякта удаленно иштеп атасың, доллар менен акча ал, тияктан сом менен корот деген эле сөз, ошол эле. Ишиң ийгилик, максатыңа жет. Рахмат. Молодец. Негедир бул жерде жаштар компьютер чукулап, агайлардан бир нерселерди сурап атышат. Ассаламу алейкум. Кандайсың карындашым? Жакшы, рахмат. Ооба, рахмат өзүңүз. Кантип бул тармакка келип калдың? Кантип кызыгып калдың? Бизди көптөгөн бир туугандар көрүп атат. Өзүңдүн историяңды айтып бересиң. Кантип келип калган жөнүндө да? Мен деген буга чейин кызыккан эмесмин, мен программированияга эч кызыккан эмесмин. Анан мага апам айтып калды, ой, кызым, окуп көрбөйсүңбү, попробуй хотя бы деп. Анан макул апа деп келдим, анан биринчи сабакка кирип, жана биринчи жумасы, бир жумасы бизге бекер кылып беришти, как пробный кылып. Жана биз окуп кетип атып, мен айтып атпайм кызыккан эмесмин деп.
биринчи экинчи сабактардан бизге заданияларды тапшырмаларды бергенде иштеп көрүп, анан заданияларымды туура иштеп аткандан кызыгып ошентип окуп кеттим. Анткени мен бул жака биринчи келгенде ой барып келе берейин, көрөйүн, апам сөзүн угуп коеюн деп эле келгем. Прям окуйм деп келген эмесмин да. Кийин келип уже кызыгып анан окуп кеттим. Азыр деген сабактар аябай жакшы. Агайларыбызга рахмат. Жана бизде сабакка эгер жакшы түшүнбөй атсаң, агайлар кошумча дайыма түшүндүрүп беришет, кошумча сабактарды өтүп беришет. Бекер эле же акчага алганбыз кандай? Жок, бекер эле өтүп беришет. Бардыгы включено болот. Дайыма агайларга барып жардам сурасаң, дайыма жооп беришет. Жана каалаган маалда келип окусаң болот да. Анан негизи эле бизди көптөгөн бир туугандар көрүп атат, кызыккан жаштар дагы бардыр балким. Ошолорго кандай совет бересиң негизи? Ушул тармактарда негизи ютубтарда деле, сайттарда деле ошол жакшы табат деп келет да. Сен окуп ким болоюн дейсиң мисалы? Каякта иштегиң келип атат? Кандай мечта болду эми кызыккандан кийин? Мен деген эми азыркы каалап аткан жагым бул чоң компанияга ишке орношуп, чоң разработчик болгум келет. Бул менин мечтам. Жана башка жаштарга кеңешим бул келип окуп көргүлө, кызыгып көргүлө. Бул азырынча 21 векте самый распространенный эме да платформа болуп атат. Барына кеңештейм. Ошо. Аракет кылгыла дегене, аракеттен токтогула дегене. Ишиңе ийгилик, молодец, ниетиңе жет. Жаштын ниети кабыл болот. Канча жаштасың өзүң? 16. 16да молодец. Негизи 16-15 жаштагы жаштар көп экен. Көп негизи бизде кыргыздарда билесиздер, сүйлөбөйт да, ошол сүйлө десең да канча. Молодец, ишиңе ийгилик. Мына ушундай экен, кызыккандар болсо кайрылсаңыздар болот. Мына нөлдөн келип үйрөнгөндөр дагы бар экен. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр. Анан буга чейин дагы агай көп идеялар менен бөлүштүңүз. Чындыгында угуп мен деле кубандым. Бул курстун ачылышындагы максат кандай? Өзүңүздөн бир элге айтып берсеңиз, кантип бул курсту ачып калдыңыз? Негизи максатыңыз эмне дегендей? Негизи жетекчи катары мен эмесмин, чын айтканда мен мугалиммин. Негизи жетекчибиз Эсенниязов. Балким тааныгандар болушу мүмкүн. Америкада Cybertech башталган. Анан Кыргызстанга барып, Кыргызстандан ошо бул жакта Москвада дагы туугандарыбыз, мекендештер көп болгон үчүн бул жакта суроо талапка жараша филиал бул жакта да ачылган. Окуунун негизи эле биздин компаниянын негизги максатын айта турган болсом, башы ошол чындап айта турган болсок, кайсы бир деңгээлде жаштардын же болбосо кыргыз элинин негизи эле билим деңгээлин жогорулатуу. То есть кадимки жумуштан бир аз да болсо өйдөгү жогорку тепкичтеги профессияларга, кесипке мындай кесипти ээ болушуна көмөктөшүү. Анан негизи компанияныкы ушу айтканымдай эле бардыгы, то есть бир аз да болсо мамлекет үчүн, кыргыз эли үчүн билим деңгээлин жогорулатуу максаты. Жакшы. Негизи элдин көпчүлүгү бизде дыйканчылык менен алектенебиз, мал чарбачылыгы. Анан жаштарыбыз эми эле мына Америкадан туруп IT менен иштеген, блог алып барган биздин бир туугандарыбыз деле көп. Мисалы мына ушул тармак негизи өнүгүп өсүп атат. Жакшы кылыпсыздар негизичи. Москвада менден сурагандар көп да, ушул IT тармагын кандай үйрөнсө болот, номерлери бар дегенде берип коюп атам. Кандай кайсы бир деңгээлде реклама болуп калышы мүмкүн, бирок бизде азыр айтып атканымдай эле март айынан баштап окуу башталат фронтендке. Эсил ким кызыккан болсо келип көрүп, бир жумалык бесплатный акысыз жумасы бар, өзүн сынап көрүү жумасы. Ошол жумага катышып көрүп, бул жакта IT дүйнөсү менен таанышып, негизи эле биздин окуу процесс менен таанышып көрсө болот. Анан көптөгөн бир туугандардын суроосу да болушу мүмкүн. Сиздер окуп бүткөндөн кийин жумушка орношууга жардам бересиздерби? Кантип жумушка орношот, кантип жумуш табат дегендей? Ооба, мурун жогоруда айтканымдай эле, негизи акыркы необязательный этап бар. Бул 3-чү этап болуп эсептелет. 3-чү этап бир аз мурунку 2 этаптан бир аз айырмаланып турат. Себеп дегенде бул жак уже практический занятие деп коет. То есть бардыгын практика жүзүндө көрүү. Жумушка даярдануу, проект жазуу, командная разработка, как все это происходит. Анан интервьюга даярдануу деген нерселердин бардыгы ар бир адамга үчүн индивидуалдуу түрдө подход кылганга аракет кылабыз. Анан интервью боюнча
интервьюга, то есть бардык, то есть 3-чү этапка өткөн студенттерге бардыгына тең интервьюнун вопростору берилет. Арды бир менен бирден бетме сиз менен мендей болуп, бетме толтуруп сүйлөшүп, интервьюга даярданабыз. То есть командная работа бул жакта дагы. Ментор инструкторлор и плюс бул ушул жерде окуп жумушка мына кирем деген студенттер үчүн мындай бетме сүйлөшүп, интервьюга даярданып, кантип сүйлөш керек, кантип туура жазаш керек, резюмени кандай туура оформление кылыш керек, ошол сыяктуу нерселердин бардыгы 3-чү этапта болот. Айтканым эле, бирок не обязательно. Если ким кааласа окуса болот, ким кааласа окубай деле койсо болот. Ал проблема эмес. Анан эгерде толук бүткөн болсок, жумушка мына кирем деп турган болсок, сөзсүз түрдө сертификат берилет. Анан азыр мактаныч катары болбосун, бирок ошо өзүбүздө мынакей жаңы эле бүткөн выпускниктер менен внеплановый занятия, то есть окуу негизи окуу системасындагы 9 ай бүткөн. Анан бирок ошого карабастан жумушка даярданууга 6 студент менен мындай тыгыз байланышта жакшы мындай ийгилик жаратуунун алдында турабыз да, даярданып атабыз, жумушка даярдап атабыз, интервьюга. Бирок бүгүн тилеккаршы алар келген жок, если эме болсо алардын интервью болмак экен. Всё. Ишиңизге ийгилик. Ар дайым менин кызматына боло бериңиз. Мына ушундай мекендештер кызыккандар болсо мен номерлерин коюп койдум. Бизге маек берүүгө макул болгон үчүн чоң рахмат. Буюрса ошо окшогон өзгөчө контенттерди элге чыгарууга аракет кылабыз. Канал катталып, группалар менен бөлүшүп, өз ойлоруңуздарды жаза кетиңиздер. Негизи заман өнүккөнүнө байланыштуу мына ушундай сфералар күнөн күнгө өсүп атат да. Кызыккандар окуңуздар чыныгыначы. Эми барып ушул интернет менен иштеп калат окшойбуз негизичи. Мына караңыздар. Бир 5-6 жыл мурда бул окшогон нерселер жок эле. Мына күнөн күнгө ушундай программалар, озондор, Wildberries'те дагы башка биз билбеген нерселер көп ачылып кетти да. Сурашсам, мен могу сайттан алдым, мен могу жактан алдым депчи. Мына программа жасатайын дегендер кайрылса болобу андан бир суроо. Программа продолжение жасатайын дедим эле. Болот ооба. Негизи биздин команда, то есть негизи эле менторство, инструкторство менен занимать иш аракет кылбайбыз. Негизи команда универсалдуу десек болот. То есть бизде фронтенд да бар, бэкенд да бар. Веб разработканы толук түрдө мындай продукцияны жасап бергенге мүмкүнчүлүк бар да. Ал үчүн эми ал чоңураак суроо болгон үчүн тамаша эмес да, отуруп эле сүйлөшүп кое турган нерсе эмес. Если ким кызыккан болсо, ооба келип сүйлөшүп, тактап анын бардыгын документ менен тууралап, бардыгын кагаз жүзүндө түшүргөн ошол тууралаак болот. Негизи ошол бизден чайхана иштеткендер, парк иштеткендер, ушундай бир программа жасатайын дедим эле деп сурагандар көп болот эле. Мына байланысаңыздар болот экен. Көрүшкөнчө мекендештер, көп сүйлөп койсок, туура эмес сүйлөп койгон болсок, кечирип коесуздар. Рахмат. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелер болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге сүйнагамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сиеналар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.